медицина кызматкеринин атынан мындай алып келсек, райондук санитарный пневмологиялык службанын атынан чоң рахмат айткым келет. Биздин депутатка Кожобек Жайчыбековичке бүгүнкү күндө өзүңөр билип турасыздар, көп средства индивидуальной защиты деп айтылат экен. Ошолору көбү жетишпей, вот особенно постто тургандарга комбинезондорду кийгизип, баягы өзүнүн сактоо, өзү жуктуруп албасын деп. Ошондуктан средства индивидуальной защиты аябай керек эле. Вот бүгүн кичине есть хоть подмога болду. Ошого дагы чоң рахмат деп айткым келет. Мен Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасынын директору болуп иштейм. Мына бүгүн Кожобек Жайчыбекович бизге келип, абдан чоң жардам берип кетти. Буга чейин биз менен байланышып, силерге эмне керек деп сураган. Анан бизге азыркы күндө абдан ушу респираторлор керек болуп атканда, көрүп атасыңар, бүт ушу дүйнө жүзүндө ушул оору каптап кирди. Буга жана защитная одежда деп медиктерди коргоочу кийимдер абдан керек. Ошолор жетишсиз болуп жаткан. Анан ушул киши бизге 80 000 сомго респиратор алып берди, дагы 80 000 сомго дем алуучу аппарат. Бул кислородный концентратор дейт. Коронавирус болгондо осложнениясы ушу өпкөгө болуп, элдер жакшы дем ала албай, мындай сатурациясы түшүп кетет деп коет. Кислород менен камсыз болушу ылдыйлап калат. Анан ушул аппарат бизге жардам берет, кислородный концентратор. Ушу 80 000ге дагы кислородный концентратор сатып берди. Защитный одежда, комбинезон, 20 комбинезон берди, маскаларды берди, перчаткаларды берди, антисептиктерди берди. Бул биз үчүн абдан чоң жардам. Биздин врачтар, медсестралар, ушу кичүү медайымдар обязательно коргонуучу кийимдерди кирип, полностью кийип иштеш керек да. Анан биз абдан чоң ыраазычылык билдиребиз Кожобек Жайчыбековичке.